Коменданттык саат аскердик машыгуу үчүн киргизилет. Жарандарга ыңгайсыздык жаратпайт. 2021 жылдын 1, 2, 3 апрель күндөрү Баткен районунун Бужум айылындагы машыгуу таласында биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2021 жана калыптоо 2021 машыгуусу өтөт. Бул машыгуунун алкагында Баткен районуна жана Баткен шаарына 2021 жылдын 2 апрель күнү кечки саат 20:00дөн 3 апрель күнү таңкы саат 6:00га чейин коменданттык саат киргизилет. Ушул 10 саат ичинде жарандардан тартипти сактоого жана кырдаалды түшүнүү менен мамиле жасоого чакырабыз. Бул убакыт аралыгында сиздерге көчөдөн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кайрылса, түшүнүү менен мамиле жасоону суранабыз. Учурда аймакка коюлуп жаткан блокпосттор жарандарды текшерүүгө албайт. Жарандардан эч кандай пропуск талап кылынбайт. Посттор алдын ала даярдык үчүн түзүлгөн шарт болуп эсептелет. Коменданттык саат жарандарга ыңгайсыздык жаратпайт деп билдирди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы.